Бүгүн Рамазан айынын 13 күнү. Бизде күн жылып калды. Эшиктерди шыпырып, тырмап, тазалап коеюн деп шыпырып жүрө берип, саатты карасам, ооз ачарга 1 саат убакыт калган экен. Батыраак бошо турган эмне тамак жасасам деп макарон по-флотски эсиме түшүп кетти дагы. Суумду асып, макаронумду салып койдум. Андан кийин этимди чоперден өткөрүп, кууруй баштадым. Казанга салып, шашып атып этимди дагы тартканды унутуп калыптырмын. Андан кийин пиязыбызды, сабизибизди салып кууруйбуз. Бул тамакты мен 17 жыл мурун практикада жүргөндө жасап үйрөнгөм. Ага чейин билчү эмесмин. 91-лицейде окугам. Эгер 91-де окугандар жана окуп бүткөндөр болсо комментарийге жазып коюңуздар. Биз жайкысын 3 айга Ысык көлгө пансионатка барат элек. Ошол жактан эс алуучуларга жасаучубуз. Ошондон бери анда санда жасап келем. Өзүмө да жагат, балдарыма да жагат. Анан ушул тамакты жасоону чечтим. Ошентип сабизибизди кууруп алгандан кийин татымалдардан салып, кичине суудан куюп 5 мүнөткө демдеп коебуз, отун азайтып. Андан кийин бышып калган макаронубузду дагы сүзүп алып, фарштын үстүнө салып аралаштырабыз. Даама аябай сонун болот. Ушул ыкма менен макаронду жасасаңыздар, силерге дагы жагат деп ойлойм. Жасап көрүңүздөр. Бат дагы даяр болот. Анан жаккан болсо лайк басып, катталганы унутпаңыздар.